Allah seni keçiret, bирок men seni keçирбеймин дейт. Себеби мен Аллах эмесмин дейт да. Чындыгында бүгүн адам көңүлү кордолуп жаткан учуру. Бири-бирине көңүл бурбайт. Мен өтө көп айтканмын, дагы кыска нуска айтып коем. Баягы жыгачка кирген мыктын окуясы. Баласы өтө хулиган экен, шок экен, ар кимди капа кылып урушуп, көңүлүн ренжите берет экен да. Атасы bir күн сабак берүү максатында чакырып баласын, балам, кайсы бир адамды капа кыла турган болсоң, огороддогу ушуктарга мыкты кагасын бир макты дейт экен. Баягы бала бир канча мыкты кагып өткөндөн кийин келип кагууга дагы зеригип калат, адамдарды капа дагы кылбай коет. Ата, мен капа кылууну таштадым, жаман нерсе экендигин билдим. Сабак болду балам, эми жүр деп туруп баягы мык каккан дарагын алып келип, эми кайсы бир адамдын көңүлүн көтөрсөң, ушул мыктары кайра сурый бересиң дейт. Кайра адамдарды сүйүнткөн сайын мыктарды жулат. Жулуп бүткөндөн кийин атасын чакырат. Балам, мынауын кара дейт. Издерди кара, даракта калган изди кара дейт. Адамдар кечирет, бирок унутпайт. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, адам көңүлү азиз. Бири-бирибизди капа кылбашыбыз керек. Адам көңүлү аз экен, бизден жакшылык калат го, урматтуу мекендештерим. Бири-бирибизге кылган жакшылыктарыбыз калат го. Эмне кереги бар бири-бирибиздин аркыбыздан өчөшүп, согушуп, мындай кылып кетем, андай кылып кетем деп, жумурткадан кыр издеп, анын кемчилигин издеп, көрө албастык кылып, болгон нерселерди өзүңүздүн оюңузда пайда кылып, өзүңүз ойлонуп, өзүңүздү жеп бүтүрүп, анын эмне кереги бар? Акыретте бардык нерсе, акыйкаттын таразасы акыретте боло турган болсо, ким чын болгон, ким жалганчы болгон, ким акыйкат болгон, ким калпчы болгон, бардыгы акыретте айкын боло турган жер болсо, сиз эмнеден коркосуз, эмнеден кыжалат болосуз? Албетте, урматтуу мекендешим, адам көңүлү эң бийик. Бири-бирибизди капа кылбайлы, бири-бирибиздин акыбызга кирбейли. Кечиришейли, урматтуу мекендештерим. Эң көп кечирим суроо. Бирок кечирим сураганга чейин дагы ойлонушубуз керек. Кечирим сураймын го деп кайра-кайра аны капа кылып, көңүлүн оорутпашыбыз керек. Баягы эки жаанын огун берип баласына бирөөсүн сындырып коет экен. Бала, мен бир эле огун калды, экинчи вариантың жок, экинчи жолуң жок, эми тигизишке мажбурсуң дегенде баласы бир ок менен тигизет да. Ата, туура айтасыз, эгер экөө болгондо мен тигизбейт элем биринчисин дейт да. Ошого окшоп, кечирим маселесинде дагы кечирим сураймын го деп, экинчи таянычка ишенип, адамдын көңүлүн капа кылбаш керек. Эртең күн келет, кечирим сураганга адам таппай каласыз. Бир жаш бала ойнойт экен, от ойнойт экен, ар жерге барып хулигандык кылат экен, шоктук кылат экен, бирок устазы ар дайым кечире берет экен да. Кечирип койгуң десе эле кечире берет экен. Бирок ал ойлойт экен, кечирим сурайм, устазым баары кечирет го деп, бардык хулиганчылыкты, шоктукту кыла берет экен. Күндөрдөн бир күн ошо шоктук кылып ойноп жүрүп, күгүр чагып, түнү уктап жаткан жерлери күйүп кетет. Күйүп кетип, баягы жаш бала ыйлап, эми кечирим сурайын устаздан деп, устазын таппай калат. Себеби устазы ошол бөлмөлөрдүн биринде болчу, эки жактан от каптап, устазы күйүп кеткен болчу да. Кечирим сураганга эми ал адамы жок. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, кечиримге чейин анын көңүлүн оорутуштун кереги жок. Бири-бирибизге жырма тартып кыла албайбызбы? Адам көңүлү го. Бекер нерселерди бекер эле берейли. Ага да акча талап кылыштын кереги жок. Эгерде, урматтуу мекендешим, өзүңүз күткөн, эшигиңизден күндө күткөн адамыңыз келбесе, ошол адамга өзүңүз айланын. Ал жазбай жатабы, сиз жазың. Ал күтпөй жатабы, сиз күтүң. Ал бербей жатабы, сиз бериң. Бул дүйнө алыш дүйнөсү эмес. Биз көбүбүз тескери түшүнөбүз бул дүйнөдө. Ал кылбады, ал бербеди, жок, биз берейли. Канча көп нерсе талап кылсак, ошончо нерсени биз билишибиз керек адамдарга.
Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, көңүл калтырбайлы. Адам көңүлү азиз.